Мекендештер, Ош Бишкек жолунда Сузак районунан чыгып атканда достор, чоң ДТП болду. Этият кылгыла өзүңөр туугандар. Мындай айдаса болбойт да. 3 адам жатат, буякта 2 машина кырсык болуптур. Дайыны өзүңөрдү абайла туугандар. Сал жолдо этият болуп айдагылачы сураныч машиналарды. Мындай болбойт да. 30 июль saat 5 болуп калды. 4-5. Секин айдагыла, сураныч, секин. Мындай болбойт да, Субханалла, буякты карагыла, 2 адам жатат. Акта 1 адам, водитель акта кысылып калган машинанын ичинде. Нексе жоголуп кеттир, мотору кирип кетип калыптыр туугандар. Секин айдагылачы сураныч, жолда, трассада жүргөндө өзүңөрдү абайла. Beta grup жетекчиси барбы? Чакырбады эле. Чакырбады. Чакырбады. Эч ким чакырбады. Бул теме маалымат коюйм. Ленин көчөсүнү сентябрдын акырына чейин бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Түшүнүктүү. Beta gruптун ишмердүүлүгүн текшергилечи. Муну мен эме Уду начальник Удуга, начальник Уду вам поручается. Beta Group компаниясынын ишмердүүлүгүн текшергиле. Так, Минтрастан канча акча алган, кайсы көчөгө, так, кандай иштетти, эффективдүүлүгүн жана ошонун пайдалуулугун текшергиле. Макулбу? Срочный порядке. Анын ишмердүүлүгүн начальнигі сиз өзүңүз көзөмөлгө аласыз. Макулбу? Көчөдө иштеген техникаларын, иштеп атканын мага маалымат берип атат. Бүгүн ташып келет экен деп, күнү-түн иштеп атат деп, ушундай маалымат берип атат. Так, ушуга чейин иштебей турган дейт. Мен ошондой болуп атабы эле? Вот именно. Азыр ошол Beta Group'тун жетекчисин чакыргыла. Каяка жүрөт экен? Бишкекте болсо Бишкектен, нарында болсо нарынан тапкыла. Эгерде келбей турган болсо, анда Бишкекте коллегаларга команданы бергиле. Так, алар таап, кармап, салып машинеге. Анан башка чакырып алып келебиз бул жагачы. Жетекчисин алып келип байлап койгула ушул жерге бир столбагачы. Ушул жерде турсун. Эртең менен кечке турсун ушул жерде. Нече болот? Тамакты да бербей байлап койгула столбага. Ошол начальник Удис өзүңүз аласыз. Контроль. Все макул, отуруңуздар. Леким страховка жасатам деп жаткан болсо, унаасына алыстан убара болуп Риого келбей эле үйдөн эле жасатып койсоңуздар болот. Туугандар, ушул номерге кайрылсаңыздар, WhatsApp'тан жазсаңыздар, сиздердин тех паспортуңуздар жана ошондой эле праваңыздар керек болот. Биз сиздерге тез аранын ичинде эле электронный базага киргизип, документиңиздерди электронный таштап коебуз. Каалаган ксерокопия чыгарган жерден документ чыгарып алсаңыздар болот, же болбосо ошол WhatsApp'та деле алып сактап жүрсөңүздөр боло берет туугандар. Эч качан убара болуп, Риого келип же болбосо Асага издеп жүрбөңүздөр. Онлайн эле сиздерге жасап жөнөтүп коебуз. Каалаган Кыргызстандын булуң бурчунан жасай беребиз туугандар. Сиздерге документиңиздер бир 5-10 мүнөттүн ичинде эле барат. Биздин WhatsApp номерге тех паспорт жана ошондой эле өзүңүздөрдүн праваңыздарды жиберип коюңуздар болду туугандар. Сасыган этке туз север, арсыз бетке сөз бекер. Ошентсе дагы айтайын, жетпесе үнүм желгелер. Оңдолуп бүтпөйт жолубуз, оңбогон далай жыл өттү. Аң чөнөк жыртык тешиги адамды жаман жүдөттү. Чыдамы кетип нарындын, чыркырап айтып чыгышты. Чыгат деп жакшы тыянак, чын дилден күтүп жүрүштү. Акыры элдин айтканы, ак үйгө дагы жетиптир. Авалын элдин билгени, Ташиев камчы келиптир. Отчетун сурап ариштин, оңду бир жоопту алган жок. Оркоюп турса жалганы, оңтойсуз болдум, аргам жок. Кетирип камчы аганы, 2 күн иштеп жүрүштү. Чекесин бүтпөй жолунун, чейинге кайра киришти. Күркүрөп иштеп техника, жүрүшкөн күнү түнү да. Эмнеге билбейм негедир, көрүнбөйт азыр бири да. Элинин камын ойлогон, жигит туула элекпи? Нарктуу нарын эртеңе, камчыга эле керекпи? Нарын деп соккон жүрөгү, анык патриот адам жок. Аттыйын кылып арманым, кагазга жазылыр менен айтып бир турам аргам жок.
өткөнгө кылчайып карап өткөндөн сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн башка көзгө койгулап жүрүп кыргыз 3 муун жоготту? Эмне үчүн жылдан жылга төмөндөп баратабыз? Себеп 3 муун жоголду. Биринчи 16 жылы Нукура болуп аткан окуяларга каршы чыккандардын баары кырылып калды. Ооба. Жаллан баягы үйдө жатып төшөктүн астында калгандар калды дагы, ошолордон төрөлдү да кийинкилер тукум. Коркоктордон. Андан кийин бирин экин мыкты азаматтар калды эле, алар 30 жылдын аягында, 40 жылдардын башында жок болду. Андан кийин бир керемет инсандар келди эле, кызыл директорлер деген ат менен 90 жылы коммунисттерди куугандан кийин келген азамат демократтар кызыл директорлер деп туруп, баягы чарбаны жетектегендердин бүтүндөй баарын тап катары жок кылды. Натыйжада дөдөйлөр калды. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Режеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күнү апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Салам достор, кандайсыңар? Бир жумадан бери айылда жүрөбүз. Айылдын кереметин мен силерге азыр сонун кылып көрсөтүп берем. Катталыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сүйлөшөлү. Силерге айылдын эмнеси жагат? Мага айылдын абасы, тазалыгы, аурасы, суусу жагат айрыкча. Анткени айылдагы сууну ичип, мындай кандайдыр бир жан дүйнөм менен кошо денемди азыктанып жыргайм да. А силерге эмнеси жагат?